Президентибиз Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылды улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгында бекемдеп жана конкреттештирип, алдыга төмөндөгүдөй актуалдуу милдеттерди койду. Нарктуулук үй-бүлөдөн башталаарын эске алып, өлкөнүн эң негизги ресурсу катары салыктуу үй жайылтуунун артыкчылыгы катары коомдун нарктуу өкүлүн жана нарктуу мамлекеттик кызматчысын калыптандырууда мамлекеттик тилге жана тарыхый баалуулуктарга өзгөчө көңүл бурууда. Жайылтууда ийгиликтерге жетүү үчүн ар бир муундун физиологиялык жана психологиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша усулдарды, талаптарды иштеп чыгууда. Мына ошондуктан биз кийинки жаштарыбызга мекенчилдикти, атуулдукту тарбиялоонун булагы катары улуттук нарктуулук экендигин көңүл буруубуз абзел. Бул Сулайманова Жаркынай Жумабековна. Ал Чүйдүн Аламүйдүн районундагы Ленин айылындагы орус тилдүү орто мектепте кыргыз тилинен мугалим. Сулайманова мугалимдин милдетин гана эмес, кыргыздын патриот кызы катары жарандык милдеттерди да жакшы сезип, мыкты аткаргандардын бири. Бир сөз менен айтканда, кыргыз улутунун улуттук нравалык, инсандык, руханий жана маданий баалуулуктарын үй-бүлөсүн, мекенин, улутун сүйгөн жана дайыма өркүндөтүүгө аракеттенген атуулдарыбыздын чыгышына, калыптанышына өзүбүздүн кичине болсо да салымыбызды кошууга аракет кылалы. Президенттин жарлыгына ылайык Луговой айылындагы Дөөлөт маданият үйүндө мамлекеттик тилди, улуттук нарктуулукту сактоо жана өнүктүрүү боюнча нарктуу жаран улут жүзү аттуу тегерек стол өткөн. Ага маданият өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары катышып, Сулайманова даярдаган докладын окуду. Кесиптештердин айтымында бул Жаркынай айым катышып жаткан биринчи иш-чара эмес. Көкүрөгүндөгү тилге, улутка болгон сүйүү, ага коомдук иштерде активдүү болууга өбөлгө болот. Жаркын дайыма жаркырап жүрөт. Жаркындын кабагым кашым деп бир нерсеге кайгырып же бир сыртка бир негатив чачып жүргөнүн көргөн эмесмин. Коллегасы катары, бир айылда жашаган, дайыма чогуу жүргөн курбусу катары, биз экөөбүз курбубуз да. Жаркынды мен адам катары эгер бейнесин түз десе мындай түзөт элем да. Өтө жөнөкөй. Өтө мындай эки адам урушуп атса, чабыштыргыч эмес, жалгаштыргыч да. Эки адамдын ортосунда бир конфликт болуп кетсе, ошол конфликтти козгогуч эмес, койдургуч да. Коомдук иштерден чарчабайт, көбүнчө ушу кыргыздын улуттуулугун, улутчул эмес, улутман деп билем да. Кыргыз улутунун наркын салтын колдоо боюнча ушул көптөгөн иш-чараларды алып барып жүрөт. Жеке эле мектеп аралык эмес, айыл ичиндеги ушул биздин Ленинская Луговой айылында биз чогуу айылдашта болобуз да. Иш-чараларга катышып жүрөт. Бул да болсо Жаркындын бир сапаты деп билем да. Мугалим катары ага бөлүнгөн окутуу сааттарынан тышкарыда мектепте улуттук нарктуулукка байланышкан түрдүү иш-чараларды уюштурууну адат кылган. Мындай аракеттер кыргыздын ата-бабалардан сакталган баалуулуктарын кийинки муунга өткөрүүгө салым деп санайт ал. Кыргыз кыпчак элиңди кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган, курсун менин даңазам, камыналы жигиттер каратандай калмакка. Жаркынай Жумабековнанын 3 шакиртти тарбиялап окутту. Эң кичүүсү менмин. Деги эле бул мугалимдик кесипти мен өзүм каалап, кыялданып келгем. Ошол эле учурда мугалим кандай болуш керек, мугалим туура, жеткиликтүү кандай сабак өтүш керек. Мына ушул суроонун алкагында мага тажрыйбалары менен, ыкмалары менен бөлүшүп келе жатат. Баягы балдардын кабыл алуусу ар кандай да, өзүңүздөр аны жакшы билесиздер. Бирөөнү алдап, бирөөнү мактап түшүндүрүшүң керек. Ушул өтүлгөн темабыз, сабагыбыз ошол бойдон калып калбастан кийин дагы турмушта татыктуу түрдө баягы жашоосунда
жардамы тие тургандай жакшы өбөлгө түзүп беришибиз керек. Мына ушунун үстүндө мага Жаркынай Жумабековна жакшы ыкмалар менен бөлүшүп жаткан учуру. Карманыбыз Ленин айылындагы бул мектепте 12 жылдан бери эмгектенет. Ал Нарын облусунун Кочкор районундагы Шамшы айылында төрөлгөн. Мектепти аяктагандан кийин Улуттук университеттин кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн. Мугалимдик, анын ичинде кыргыз тилинен балдарды окутуу анын бала кезден бери көксөгөн кесиби. Кызым болсо ошол университетте окуган деле тил жагын ошол жагын эметти, филолог болом деп эле. Өстөгүсүн кичинекейинен тартып эле мындай ыр-сырга, жасыганга, мектепте жүргөндө кружокторго катышып, мектептен истенген сертатлар чыкканда ошолорго бирдемени кошо калып, жаса калып окуп жүргөндө дагы ыр жазчу, анан турмушка чыкканда эми анысы кичине токтоп калган, эми кайра мына мугалим болуп иштегенден бери дегенде басар өтө качып мен урушуп, айланайын контракт төлөп окутсам, келечегиң ушул ишиңе иштебейсиңби деп жүрүп, мына биякта мына Кудайга шүгүр эми өзүнүн жолун таап, ушул жолушур экен, өзү көрүнүп келатат келечеги. Кичинекейинде эле тиги тырышчаак эле. Ошол эмеси кийин деле ошончо калды. Багы эме бар. Адам баласы өзүнө биринчи эме коюп алса, мындай максат коюп алса, анан ошол максатка жетиш үчүн аракет кылыш керек, эмгектениш керек. Анан ошондо адам баласы өзүнүн ойлогон оюна, максатына жетет. Карманыбыздын атасы көп жылдар бою электрик болуп иштеген. Апасы бала бакчада тарбиячы, кийин дагы бир катар иштерде иштеген. Учурда тарбиялаган балдары турмуштан да, жумуштан да өз ордуларын тапканына көңүлдөрү ток. 3 кыз 3 эркегибиз бар. Баары тең үйлөнүп жайланган. Эң улуу балабыз курулуш жагында иштейт. Анан эки кызыбыз медик төрөт жагында. Андан кийинки уулубуз дагы стройкада иштейт. Андан кийинки уулубузду биздин ордубузду ээлеп, үй жайыбыз менен, мал салыбыз менен айылда. Кенже, эң кенже эркек бала. Андан кийин эле Жаркынай. Жаркынай 3 баласы бар. 5 чөбөрөм, 26 неберебиз бар. Жаркынай Сулайманова ийгиликтүү карьерага катарлаш бала тарбиялоого да чоң көңүл бурган айымдардын катарында. Бир кызы эмени бүтүп, тиги арабайыпты бүтүп, кайра дагы окуган атат. Андан кийинки баласы жакшы жанагы күрөш боюнча жакшы эмелерди алып ийгиликтерге жетишип атат. Биз ошого аябай чексиз сыймыктанабыз. Жаркынайдагы тиги мектебинде, коллективинде аябай барктуу, баарга кадырлап барктап турушат. Иштеген иши ийгиликтүү, жакшы. Кичинекей кызы кружокторго катышат, би кружогуна катышат, комуз кружогуна катышат. Андан сырткары окуусун да жакшы окуйт. Чемпионат мира по Ю-15 Сербияда алгам. Бул болсо жакында эле могул жылы чемпионат Кыргызстана по Ю-17тан 2-нчи орун болуп калдым. Эми ушул жылы чемпионат мирага барып 1-нчи орунду алганга үмүт кылып отурабыз. Аябай колледжди бүтүп, кайра окууга тапшыра алды, ОРТга тапшырып атабыз. Логопед болом деген ниети бар. Азыр английскийден бүтүрүп атат. Анан бир четинен иштей берсемби деп максат коюп атат мектепте. Бул болсо экинчи балам, 16да азыр. Муну 6 жашынан баштап грек-рим күрөшү боюнча ийримге бергем. Анан 11 жашынан баштап ийгиликтерди көрсөтүп баштады. Ошондон бери могу жердеги грамоталарым бар, ошондон берки грамоталары Ю-15 деп коет, 15 жашка чейинки өспүрүмдөр аралык күрөштө 2 жолу чемпион болгон Кыргызстандын. Мирден Сербияга барып 3-орунду алып кеткен. Сербиянын медали
грамотасы. Tanıştırdınız. Aynen Serbiyadan алып келген медалы бул. Анан бияка желекти илип койгонун себеби Кудай буйрса 18-ге чыгып Кыргызстанды көргөзүп, чет мамлекетке чыгып Кыргызстандын желегин бийик желбиретет деген ишеним менен желекти илип алганбыз. Уга жүр балам улууну, унутпа элпек болууну, атакең айткан нуска кеп, абайлап уксаң ушуну. Өзүмчүл атка конбогун, өзгөчө тентек болбогун, өздөштүр сылык болууну, өзүңдү өзүң оңдогун. Эр жаным менин ынагым, эстүүсү болгон калкыңдын, эркеси жаркын акылдын, эрмегим күйгөн чырагым. Ак эмгек калкка, мекенге болгон сүйүү. Бул биздин бүгүнкү каарманыбыздын жашоо ураны. Кыргыз тилин балдарга үйрөтүп, ал менен катар каада салт, нарк насил, үрп адаттарды кошо балдардын катына сиңирүү менен улуттун улут катары сакталышына салым кошуу максатында эмгектенүүсүн уланта бермекчи.